Шайлоочулардын тизмесине жалпысынан 3.563.574 шайлоочу киргизилди. Эки добуш берүүгө байланыштуу ушул эки добуш берүүнүн улуттук деңгээлин эске алуу менен шайлоочулардын тизмеси мазмуну менен бирдей болот. Бирок шайлоочулардын жана референдумдун катышуучуларынын эсепке алуусу өзгөчө өткөрүлөт. Ар бир шайлоочу участкадан идентификациядан өткөндөн кийин эки чек алат. Ал эки чекти эки бюллетенге алмаштырууга укуктуу. Ал эми өзүнүн каалоосу менен бир добуш берүүгө катышса, анда экинчи чекти өзүндө калтырат. Шайлоочулардын тизмеси биздин тизме деген порталда жайгаштырылган. Добуш берүүгө барарда карап алыңыздар, же болбосо 119 деген кыска номерге акысыз СМС жиберип, же болбосо чалып, өзүңүздөрдүн участкаңыздарды билип алсаңыздар. Ар бир участкада дагы шайлоочулардын тизмеси илинген.